Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенде мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Ош шаарынын 30 жаштагы тургуну кошуна мамлекеттен 1710 даана аялдардын жолуктарын мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган. Ал 51 жана 58 жаштагы эки жаран менен алдын ала сүйлөшүп, жүктү 3000 сомго айланпа жол аркылуу өткөрүүгө аракеттенген учурда милиция тарабынан кармалган. Жүктүн баасы 759 000 сомдон ашкан. Бул факты боюнча экономикалык контрабанда беренеси менен кылмыш иши козголуп, 3 тең камакка алынган. Тергөө иштери уланууда. Кадамжайдын Сырт айылында 130 орундуу балабакча ачылды. Кадамжай районунун Сырт айылында заманбап шарттары бар Чабалекей Сырт балабакчасы пайдаланууга берилди. 130 орундуу мекеме эски мектептин имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөндөн кийин ачылды. Бакча Сырт ынтымак жана Жаңы Сырт айылдарындагы балдарды кабыл алат. Курулуш иштери ашар жолу менен жүргүзүлүп, долбоордун жалпы наркы 12 миллион сомду түздү. Учурда 120 бала тарбияланууда, 7 тарбиячы иштейт. Бакча жылуулук системасы, ашкана жана оюн бөлмөлөрү менен толук камсыздалган. Баткен районунда экстремизмдин жана кылмыштуулуктун алдын алуу иш-чаралары өттү. Баткен райондук ички иштер бөлүмү экстремист операциясынын алкагында Самаркандек жана Карабак айыл аймактарында түшүндүрүү иштерин өткөрдү. Карабак айылында Нур медресесинде жана Самаркандектеги Кут билим окуу жайында окуучулар менен жолугушуулар болуп, экстремизм, терроризм жана укук бузуулардын кесепеттери тууралуу маалымат берилди. Милиция кызматкерлери жаштарды радикалдык идеялардан оолак болуп, мыйзамды сактоого чакырышты. Иш-чаранын максаты жаштар арасында терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана коомдук коопсуздукту чыңдоо. Жаңы Достук айылындагы курулуш иштеринин сапаты текшерилди. Баткен районунун акими Данир Иманалиев Жаңы Достук айылында жүрүп жаткан инфраструктуралык долбоорлордун акыркы этабы менен таанышты. Ал суу менен камсыздоо, бекемдөө жана жол каптамасын оңдоо иштерин карап, подрядчы уюмдарга сапатты жогорулатып, иштерди өз убагында бүтүрүүнү тапшырды. Ошондой эле жаан-чачындан кийин кемчиликтер жаралбаш үчүн чатыр жана курулуш материалдарын кайра текшерүү боюнча көрсөтмө берди. Баткенде Тургунбай Садыковдун 90 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Баткен районунда белгилүү скульптор, Кыргыз Республикасынын жана социалисттик эмгектин баатыры Тургунбай Садыковдун 90 жылдыгына арналган тарыхты ташка жазган талант аттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара Тургунбай Садыков атындагы орто мектебинде өтүп, катышуучулар улуу сүрөтчүнүн өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен таанышышты. Окуучулар ыр, би жана көркөм монтаждардан турган программа тартуулашты. Иш-чарага Баткен районунун акиминин орун басары Жумагүл Сатыбалдиева, билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Маджилимов жана мугалимдер катышты.